Кайра каттуу айтам, жаш балдарга маани берели, эмне жеп атат, эмнени көрүп атат, бүгүн маалыматты каяктан алып атат, өтө каттуу маани беришибиз керек, урматтуу мекендешим. Ата эне бала менен иши жок. Баягы королордо кой багып, мал багып жүргөндөрдөн сурасаңыз, малды жайлоого, талага коюп берет, мал кеңири жүрүп кайтып келет, андан кийин үстүн сабап алып кайра камап коет, жүрө берет да. Малдан айырмасы жок. Бүгүн бизге балдарыбызга кылып аткан мамилебиз малдан айырмасы жок болуп калды. Урматтуу мекендешим, бул каттуу ойлоно турган балдар, жаштар биздин келечегибиз, алар аппак лист, урматтуу мекендешим. Эмнени жазсак ошол кетет. Бүгүн эмнени жазып атабыз балдарыбыздын пешенесиге? Эмнени жеп атат, эмнени кийип атат, эмнени көрүп атат? Телефон, iPhone, iPad'дай өзүнөн чоң телефон, башынан дагы чоң. Телефон техникадан калып кетпесин деп телефон алып берип атасыз, урматтуу мекендешим. Бирок телефонду бергенден кийин неге жетип атат балаңыз? Эмнеге жетип атат? Дүйнөлүк чемпионатка чыгып кеттү. Математикада боюнча олимпиадага чыгып кеттү. Неге жетип атат балаңыз? Суроо болуп атабы? Суроо жооп кылып атасызбы, урматтуу мекендешим? Мен сизди кара санаган душман катары эмес, сүйүктүү мусулман бир тууган катары көрүп туруп айтып атам бул сөздөрдү. Жаман көрсөң көр. Бирок бул, урматтуу мекендешим, жеткенге жетет, мына жерде иштеткенге жетет. Жегенде кукси баягыда ролтунар болуп калды. Кытайдын берип аткан, Кытайдан экспорт кылган товарларын зыңкытып жеп атат. Туура тамакты жей албайт. Картошкалуу, этүү тамактарды жебейт, оор тамактарды жебейт. Баягыдай каяктагы бир жеңе кукси дагы бирдекелери жеп алып жүрө берет. Обети жок, завтрагы жок, бир программасы жок балдардын. Балдарды карашыбыз керек. Балаң сенин жаныңдан жаралган, урматтуу мекендешим. Кайдыгер да, жөн эле кайдыгер. Телефонун текшет, эмнени көрүп атат, эмне кылып атат? Ар кандай жылаңач сайттарга кирип алып, ар нерселерди ойнотуп, урматтуу мекендешим, жаштар биздин келечегибиз да. Биз башкалардан үгү албашыбыз керек. Башка жерден эмес, үлгүнү өзүбүздөн. Баягыда энергетик сууларга энергия беребиз, башка кылабыз деп жазып койгон. Энергетик сууларды ичип жүрөт жаш балдар. Ал энергия бербейт. Күчтүү спортсмендер аны реклама кылып койгон. Эң күчтүү биз ишенген спортсмендер аны реклама кылып, мына ич энергия аласың деп реклама кылып койгон. Ал жаш балдар ишенип ичип атат ага. Энергиялуу болуп калбайсың суу ичип. Ал сага баягы мультфильмдеги Обеликс менен ичип аткан сыйкырдуу эмес эмес. Күчтүү кылып кое турган. Энергияны сарылап, чуркап, тренировка кылып, тоодон түшпөстөн тренировка кылсаң, андан кийин энергия аласың. Сейилдөөдөн аласың, жашыл тарбиятка чыкканда аласың. Каякта кытайский энергия суулардан эмес, урматтуу мекендешим. Бул бизнес, чоң бизнес. Бизнестин курмандыгы болуп калба. Балдарын курмандыгы болуп калбасын. Оорулуулар, детский больницаларга барып көр. Катарынан тизилет. Жаш балдар ооруп атат, көз ооруп атат, көздөн кетип атат көп жаштар. Жаш балдар көздөн кетип атат, урматтуу мекендешим. Эмне айынан? Телефонду манан түп көрөт да, мына ушинтип көрөт. Караңыз, кантип көрүп атат балаңыз? 40 сантиметр эмес аралыгы. Компьютерде 1 метр эмес, мына ушинтип көрөт телефонду. Ойногону саардан кечке игра. Ал жерде математикадан, алгебрадан бирдекени чечип отурат дейсиңби телефондон? Жок. Игра ойногону. Урматтуу мекендешим, балдарыбыз биз жетпеген нерселерге балдарыбыз жетсин дейбиз. Биз көрбөгөндү дүйнөнү көрсүн дейбиз балдарыбыз. Бирок, урматтуу мекендешим, биз кайдыгер болсок, көргүлүктү көрүп калат балдарыбыз. Ошондой экен, келечегибизге кайдыгер мамиле болбойлу. Балдарыбызга туура тарбия берели. Урматтуу аталар, сураныч, балдарыңыз менен сүйлөшүңүз. Келиңиз, балдарыңызды алдыңызга коюп алып, бисмилланы үйрөтүңүз, дуада, дасырконда дуаларды үйрөтүңүз. Ошол нерселер жоголуп кетти, ажатканага кирүү тартибин үйрөтүңүз. Аталар, сураныч, сүйлөшкүлө балдарыңар менен. Бүгүн сүйлөшүү деген нерсе жок. Атасы келет, телефон кучактайт, балдар келет, PUBG бирдекесин ойнойт, саартан кечке. Ортодо бири-бириге болгон махаббат жок. Карылар үйүн ата-энелер толтуруп калды. Кыргыздын ата-энеси жок эле карылар үйүндө. Неге? Себеби бүгүн мээрим бербей жатат. Келечекте мээрим көрбөйсүң. Ал барып ата-энелердин үйүнө тыгып коет сени дагы. Ошондой экен, туура тарбияны берсең, колуга айфондон башкадан мурда иманды жүрөгүнө киргизип, Куранды берип, ошон учурда коркпойсуң. Неге? Себеби ал Раббысынан коркот. Сен жок учурда Раббысынан коркуп ошол арамишти кылбайт. Өзүң үлгү бол. Балдарыңа күй, балдарыңды сүй, урматтуу.